саламатсыздарбы? Сиздер менен мен тарых жана география мугалими Иличбек Турдубекович. Өткөнкү теле чыгарылыш сабагыбызда биз сиздер менен Махмуд Кашкари жана Жусуп Баласагын жөнүндө жана ошол кездеги кыргыздардын тарыхый маалыматтары аз болсо дагы көптөгөн маалыматтарды берип кеткенге аракет кылганбыз. Бүгүн биз кыргыздардын Чыңгыз хандын башкаруу учурунда жана монголдордун үстөмдүгү астындагы тарыхый болуп өткөн мезгили жөнүндө тааныштырып кетмекчибиз. 1125 жылы Чурчендерден талкалангандан кийин Гурхан Элуй Даши башында турган кидандардын бир бөлүгү батышты көздөй жылып, чыгыш караханиттердин ээликтерин ээлеген. 1137 жылы кидандар батыш караханиттердин аскерлерин Хоженттин жанында талкалап, Чүй өрөөнүнө кайтып келишкен. 13-кылымдын башында караханиттер каганатынын чыгыш бөлүгүндө Гурхан бийлигинин алсырашы, салык жыйноочулардын өзүм билемдигинин күчөшү жана талкаланган меркиттердин жана наймандардын калдыктарынын көчүрүлүшүнө байланыштуу көтөрүлүштөр башталган. Чыңгыз хан тарабынан 1208 жылы Тяньшань менен Жети суудагы Иртыш дарыясында Жебен Оён башчылык кылган монголдордун батышты карай илгерилиши алардын Баласагунду жана бүткүл Орто Азияны басып алышына алып келди. Кыргызстандын орто кылымдардагы тарыхында караханиттер доору шаар курулушунун, архитектуранын, илимдин, адабияттын жана искусствонун өнүгүшүн белгилеген. Кыргыздардын кара кытайлар жана же болбосо кидандар деп аталган мамлекети менен болгон мамилеси. Мына ушул караханит мамлекетинен кийинки убакыттар кандай болгон жана Чыңгыз хандын басып алуусуна чейин кандай болгон тууралуу анча-мынча болсо дагы тарыхый маалыматтар менен тааныштыра кеткенибиз оң. Эмне себеп дегенде ушул убакытта кыргыздардын тарыхы анча деле жазылган эмес, бирок кидандардын башкарып турган учурунда же болбосо азыркы Кара Кытай деп аталган мурунку тарых булактарында калып калган элдердин басып алуусу кыргыздарга кандай таасир тийгизген, ошол жөнүндө кичине токтоло кетелик. Кидандардын башка аты Кара Кытай, чыгыш Монголиядан чыккан монгол көчмөндөрүнүн башкаруусу Кыргызстанга Иракы чыгыш маданиятынын элементтеринин кириши менен мүнөздөлөт. 1125 жылы кидандык Ляо мамлекетин талкалап, Чурчендер ага чекит коюшкан. Ели Даши баштаган кидан урууларынын бир бөлүгү азыркы Кыргызстанды көздөй чегинген. 11-кылымдын 40-жылдарынын башында карлуктар менен караханиттердин тирешүүсү күчөйт. Караханиттердин каганы Махмуд жардам сурап, Селжук султаны Санжарга ал эми карлуктар Элүү Дашиге кайрылат. 1141 жылдын 9-сентябрында Самаркандка жакын Катван таласында кандуу салгылашуу болгон. Кидандар менен карлуктар Махмуд менен Санжарды кыйратышкан. Кидандар Бухараны жана бүтүндөй борбордук Мавереннахрды ээлеген. Бул тарыхый салгылашуу Кидан, Караханит жана Селжук династияларынын тарыхында маанилүү окуя болуп калды. Кидандар караханиттерди өздөрүнүн вассалдары кылып алышкан. Кидан башкаруучулары негизинен өз мамлекетинин калкынын салык, ондук жана көз каранды коңшу аймактардан салык алуу менен чектелишти. Баласагунда Гурхан Элуй Даши падышалык кылган. Гурхан караханилердин ээлигиндеги өзгөчө бытырандылыкка, атандаштыкка жана кастыкты ар тараптан кубаттаган.
Бийликтеги Кидандар династиясын Найман ханы Таяндын уулу Кучулук жок кылган. Наймандар Хангай менен Алтайдын ортосунда жана Иртыштын жогорку агымында жүргөн көп сандаган эл болгон. 1205 жылдын жазында Чыңгыз хандын аскерлери Күчүлүк баштаган наймандарды талкалаган. Андан кийин Күчүлүк уйгурлардын жерлери аркылуу Кидандарга барып, алгач Кидан гурханына кызмат кылып, анан ары колго түшүрүшөт. Сот административдик аппарат жана гурхандын армиясы кулчулуктун кызматынан өткөн. Мына ошентип бул учурда Каракытай же болбосо Кидандар деп аталган мамлекеттин кыргыздар менен болгон мамилеси тарыхта калган жана ушу менен жыйынтыкталган. Ал эми кийинки учур бул Чыңгыз хандын басып алуусу же болбосо монгол татарлардын кыргыз жерин багындыруусу деп аталат. Эмне себеп дегенде, ошол учурларда Чыңгыз хан же болбосо монголдордун башкаруучусу Темуджин өзүн Чыңгыз хан атап, тегерегиндеги кошуна мамлекеттердин баарын өзүнө багындырып баштаган. Чыңгыз хан, бул монголчо аталышы Чыңгыз хан өз аты Темучин же Темуджин деп аталган. Болжол менен 1155 же болбосо 1162 жылдын август айларында төрөлүп, 1227 жылдын аяк жегинде же болбосо 1228 жылдары кандай болуп каза болгону же болбосо эмне аркылуу ооруп өлгөндүгү тууралуу азыркыга чейин маалыматтар жок. Чыңгыз хан өз аты Темучин болуп, Чыңгыз хан атка конгондон кийин 1227 жылдан баштап монголдордун негиздечүсү жана биринчи улуу ханы же болбосо Каган деп аталып, монгол империясынын чачыранды монгол жана түрк урууларын бириктирген кол башчы болгон, баскынчылык жортуулардын уюштурган, Кытайга, Орто Азияга, Кавказга жана Чыгыш Европага жортул жасап, көптөгөн аймактарды басып алган ушундай Чыңгыз хан аттуу кол башчы монголдордун азыркыга чейинки сыймыктана турган адамы деп койсок болот. Адамзат тарыхында эң чоң континенттик империянын негиздечүсү болгон. Мына биз бүгүн ушул тарыхый инсандын кантип монгол империясын түзүп, кыргыздарды басып алгандыгы жөнүндө маалыматтарды бермекчибиз. 1206 жылы монгол хандыгы түзүлүп, аны Темучин башкарган. Ал Чыңгыз хан төрөлөрүнүн курултайында түндүктөгү Токой элдерин басып алуу чечимин кабыл алынган. Чыңгыз хан бул ишти Тун улу Жочиге багындыруу жана баш ойротторду, буряттарды, бархундарды, урустарды баш ийдирүүгө жетишкен. Енисей кыргыздарынын чек арасынын жакындаган Жочи кыргыздардын түмөндөрүн тосуп алат. Бул жерден түмөн деген сөз эмне деген сөз экенин сиздерге кененирээк маалымат катары берип коелук. Түмөн же болбосо түмөн башчысы бул монгол тилинен же болбосо түрк тилдеринен келип чыккан сөз. Бул түрк аскер системасында 10 000 аскерден турган кошундун кол башчысы деп аталат. Кыргыздардын бектери Монголияда окуяларды жакшы билип, Меркит жана наймандардын эмне болгондугун да жакшы билишкен. Бул жерден, урматтуу көрүүчүлөр, меркиттер жана наймандар ким болгондугу тууралуу сиздерге маалыматтарды берип кетелик. Меркиттер булар монголдордун бир уурусунан чыккан эл болгон. Булар монгол урусу кирген Чыңгыз хандын империясына 13-кылымдын башында түштүк батышында Байкал көлүнүн жээктеринде же болбосо азыркы Бурятия республикасынын жеринде жайгашкан меркиттер болгон. Азыркы Россия жана азыркы
Борбордук Монголиянын аймагында жашаган уру болушкан. Наймандар ким болгон? Булар наймандар, найман деген сөз 8 деген сөздү билдирген. Орто кылымдагы көчмөн борбордук Азия элдери болушкан. Наймандардын тилдик жана этникалык өзгөчөлүгү талаштуу маселе болуп жатат азыркыга чейин. Наймандар этногенезге монголдор жашаган Найман урусу Монголияда. Ошондой эле Найман ички Монголияда, казактарда, орто калпактар, конграт же болбосо өзбектерде, кыргыздардагы урусунун аты Багыш урусунун Найман уругу деп аталат. Алтайларда болсо Майман урусу деп аталат. Жана ошондой эле ногойлор, кара ногойлордун Найман жана буряттар жана хазарларда дагы ушул Найман урусу тараган. Жочи өзү басып алган элдердин бардык бектерин баш ийүү белгилерин көрсөтүш үчүн кайра Монголияга көчүп кеткен кыргыздар монгол аскерлерине кан салыгын төлөшү керек болгон. Эми урматтуу көрүүчүлөр, кыргыздар кандайча ушул монголдордун астында салык төлөп жана кандай ошол учурларда жашагандыгы тууралуу маалыматтар менен тааныштырып кетелик. Кыргызстан монгол басып алуулары же болбосо монголдордун кыргыздарга бийлигинин орношу 13-кылымдын башында бул окуя болгон. Темучин ошол мезгилде меркиттерди, наймандарды, татарларды жана башка урууларды баш ийдирүүгө жетишкен монгол князьдыктарынын ичинен чыккан хан. 1207 жылы Чыңгыз хан Энисейдин жогорку агымында жашаган кыргыз урууларына өз элчилерин жиберип, ага баш ийүүнү талап кылган. Кыргыздардын феодалдык кландык ак сөөктөрү Чыңгыз хандыгын бийлигин эч кандай каршылыксыз таныган. Монгол баскынчыларынын тынымсыз согуштары менен ясак же болбосо салыктар кыргыздардын эмгекчи массасына мойнуна оор болуп, кедей кембагалдардын экономикасын талкалаган. Кыргыздардын нааразылыгы улам күчөгөн. Ошондой эле кыргыздардын турмушу ылдыйлагандан жана төмөндөгөн. 1218 жылы Енисейлик кыргыздардын көтөрүлүшү болгон. Бул көтөрүлүштө 1217 жылы туматтар, ошол учурда монголдордун негизги күчтөрү Цин империясынын аймагында болгон. Чыңгыз хан өзүнүн ишенимдүү кол башчысы Борагул Ноёнго көтөрүлүштү басып, аймакка көзөмөл орнотууну буйруган. Борагул Ноён жеңилип каза болот. Муну уккан Чыңгыз хан ошол заман Дорбо Докшин Ноён деген башка кол башчысын жиберет. Докшин Ноён Дорбого жетип, тоо аралап душмандын тылына сокку урууну чечет. Туматтар Борагул Ноёнду жеңгенин майрамдап жатканда ал душманга капыстан сокку урган. Монголдор жеңгенден кийин колго түшкөн туматтар Борагул Ноён үй бүлөсүнүн кулдарына айланган. 1218 жылы туматтар менен байлуктар көтөрүлүшкө чыгышкан. Чыңгыз хан Энисей кыргыздарына коңшуларынын көтөрүлүшүн басууга буйрук берген. Енисей кыргыздары баш тартып, өздөрү көтөрүлүшкө чыгышкан. Монголдорго болгон мамиле ого бетер начарлап кеткен. 1218 жылы монгол баскынчыларынын бийлигине ачыктан ачык каршы чыгышкан. Чыңгыз хан кыргыздардын көтөрүлүшүн түндүктөгү монголдордун бийлигин чыңдоо үчүн коркунучтуу деп эсептеп, аны тез жана ырайымсыз басууну чечкен. Бул үчүн Энисейге Чыңгыз хандын тун уулу Жочинин жетекчилигинин астында күчтүү монгол аскери жөнөтүлгөн. Монголдор кыргыздардын бүт аймагын басып өтүп, көтөрүлүштү ырайымсыз басышкан. Өзүнүн губернатору Чик Най аркылуу кыргыздардан тамак-аш, кийим-кече, жылкы айдап турган. Монгол баскынчыларынын моюн туругу астында кыргыздар абдан оор жашаган. Көптөгөн реквизициялар жана монгол башкаруучуларынын изүүсү улам көтөрүлүштөрдү пайда кылган. Саян Алтайдагы монгол гарнизондорунун саны көбөйгөн. Энисейлик кыргыздардын көтөрүлүшү кайра
1261, 1272 жылы жана 1293 жылдары улана берген. Чоң көтөрүлүш 1261 жылы Чыңгыз хандын небереси Мунке хан такка отурган жылы болгон. Кыргыздар анын бийлигин тааныбай, монгол моюнтуругунан кутулууга аракет кылышкан. Монке хан баш ийбегендер менен күрөшүү үчүн 20 000 кишиден турган отряд жиберген. Көтөрүлүш ырайымсыз басылып, кыргыздар Муфке хандын бийлигин таанууга аргасыз болушкан. 13-чү кылымдын аягында кыргыздарда олуттуу толкундолор болгон. 1293 жылы Монкенин бир тууганы жана мураскору Хубулай жаңы көтөрүлүштөрдөн коркуп, кыргыздардын бир бөлүгүн Манчжурияга, Наян аймагына сүргүн кылган. Ошол мезгилден тартып, кыргыздар Енисейдеги мурдагы маанисин жоготуп, түштүк Сибирдин элдеринин турмушунда барган сайын азыраак роль ойной баштаган. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерден токтоло кетчү нерсе, бул Фуюй же Фиюй кыргыздары деп аталган кыргыздар тууралуу сөз келип чыгып жатат. Эмне себеп дегенде, ушул монголдордун басып алуучулук кесепетинин айынан кыргыздарлар ар кайсы жерлерге которулушуп, ошондой эле кыргыздардын бир бөлүгү ошол азыркы Кытайдын Манчжурия деп аталган провинциясына көчүрүлүп жибергени дагы анык. Муну биз кайдан билдик дегенде, муну улуу ата мекендик согуштун бүтүп келе жаткан кезинде ошол жерди басып алган Квантун армиясынын, япондук армиясы жайгашкан кезде, биздин советтик армия ошол жерлерди Манчжурияны бошотуп жаткан кездерде Фуюйлук кыргыздар экенин биздин кыргыздар алар менен сүйлөшүү жүзүндө билишип, ошондой кыргыздар жашаарын аныкташкан. Монголдордун Жети сууга жана Орто Азияга жасаган жортулу өзгөчө катаал болгон. Монгол аскерлери айылдарды талкалап, каналдарды талкалап, жада калса храмдарды урандыга айландырышкан. Баш ийбеген тургундарды өлтүрүшкөн же туткунга алышкан. Азыркы кыргыздардын территориясында жашаган элдердин экономикасы олуттуу түрдө бузулду. Баскынчылар көп малды колго түшүрүп, жашоочулар монгол аскерлеринин муктачтыктары үчүн иштөөгө аргасыз болушкан. Чыңгыз хандын басып алууларынын натыйжасында Тынч океандан Кара деңизге чейин созулган эбегейсиз зор аскердик империя түзүлгөн. Чыңгыз хан аны бир түрдүн менчиги деп эсептеп, көзү тирүүсүндө аны уулдарына, улуска бөлүп берген. Азыркы Киргизиянын же болбосо азыркы Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын көпчүлүк аймагы анын экинчи уулу Чагатайдын ээлиги болгон. Монголдордун түпкү жери Енисейлик кыргыздардын жерлери Чыңгыз хандын өзүнүн карамагында болгон. Монгол империясынын бул бөлүгүн анын кичүү уулу Тулуй башкарган. Чагатайдын жана анын урпактарынын Жети суудагы бийлиги 40-жылдарга чейин уланган. 14-кылым бул мезгилде Орто Азиянын аймагында кыйраткыч феодалдык согуштар болуп, анын натыйжасында Жети сууда дыйканчылык маданияты биротоло төмөндөп, шаарлар толугу менен жок болгон. Кароосуз калган талаалар монголдорду мал багуу үчүн зарыл болгон жайыттарга айланган. Монголдордун Орто Азияга жортулуу учурунда кыргыздардын кыйла бөлүгү Енисейден азыркы аймагына көчүп келишкен. Бирок Тянь-Шань кыргыздары монгол моюнтуругу астында болгондуктан экономикалык жактан да, саясий жактан да абдан алсырап, өз алдынча роль ойной алышкан эмес. 13-кылымдын орто ченинде Чыңгыз хандын небереси Батый күчтүү мамлекетти Алтын Ордону түзүп, ага орус князьдыктары жана Орто Азия эйликтери көз каранды болгон. Бирок 14-кылымдын аягында феодалдык бытырандылыктан, өз ара согуштардан, ошондой эле басып алган элдердин боштондук күрөшүнөн улам Алтын Ордо ыдырап кеткен. 1380-жылы Алтын Ордонун башкаруучусу Мамайдын аскерлери Куликово таласында Москва князи Дмитрий Донскойдун аскерлери
тарабынан талкаланган. Ошол эле мезгилде Алтын Ордого да Орто Азиянын күчтүү башкаруучусу Тимур сокку урган. Чыңгызиттер же болбосо Чыңгызиттер жана кыргыздар Хайду хан менен Кебектин реформалары жөнүндө бул жерде токтоло кетелик. 13-кылымдын башында монголдор басып алуу Кыргызстандын калкына кырсык жана азап алып келди. Монголдор басып алган жерлер калк менен бирге Чыңгыз хандын уулдарынын ортосунда тагдыр улуска бөлүнгөн. Кыргызстандын аймагы адегенде Чагатай Чыңгыз хандын экинчи уулу. Улуусунун курамына кирген жана Иле дарыясынан Амударияга чейинки жерлерди, ошондой эле Чыгыш Түркүстандын бир бөлүгүн камтыган. Чыгыш Тянь-Шандын Алтайга чейинки бөлүгү Кыргыз Чыңгыз хандын улуу хандын тактысына мураскери 1228 жылдан жана 1246 жылга чейин Өгөдөйдүн Чыңгыз хандын 3-чү уулу болуп эсептелген ээлигине айланган. Узакка созулган өз ара согуштар Монгол империясынын кулашына алып келген. 1269 жылы Талас дарыясынын жээгинде курултай өтүп, анда мурунку Өгөдөй жана Чагадай улустарынын монгол феодалдары Орто Азиянын чыгыш бөлүгүндө Хайду хан деп аталган 1269 жылдан 1301 жылга чейин жашаган жана ошол хандын башында турган жаңы мамлекет түзүлгөнүн жарыялашкан. Өгөдөйдүн небереси болгон бул Борбордук Азиянын орто кылымдардагы мамлекеттик саясий түзүлүшүнө кирген бардык элдер үчүн эң маанилүү окуялардын бири болгон. Ал 14-кылымдын 60-жылдарына чейин болгон. Бул кыргыздардын жерлери Чыңгыз хандын өзүнүн карамагында болгон. Монгол империясынын бул бөлүгүн анын кичи уулу Тулуй башкарган. Чагатайдын анын урпактарынын Жети Суудагы бийлиги 40 жылдарга чейин уланган. Ал 14-кылымдын 60-жылдарына чейин болгон. Бул мамлекеттин административдик саясий борбору Чүү Талас суусунун жана Иленин аймагы болгон. Ошол эле мезгилде монгол урууларынын басымдуу бөлүгү Барлас каңгураттар Кыргызстандын аймагынан Мавренахрга көчүп келишкен. Хайду хан жумшак мүнөздүү, мамлекеттин кызыкчылыгын түшүнгөн, мусулмандарга жакшы мамиле жасаган мамлекеттик ишмер жана аскер башчы катары өзгөчө жөндөмгө ээ болгон. Ал мамлекеттин экономикалык турмушун турукташтыруу саясатын жүргүзгөн. Енисей кыргыздары да анын букаралары деп эсептелген. 13-кылымдын 80-жылдарында Енисейлик кыргыздардын кыйла бөлүгү Монгол империясынын мурдагы борбору Каракорум аймагына көчүрүлгөн. Хайду хан өз мамлекетинин Алтай жана Чыгыш Түркүстан аймактарына Хубилай менен Юань императорлорунун аскерлеринин чабуулун ийгиликтүү четке каккан. Ички абалды турукташтыруу, калктын көчмөндөрдүн жайыттарынан салык алууну жөнгө салуу менен катар сооданын жанданышына жана тавардык өндүрүштүн өнүгүшүнө шарт түзгөн акча реформасы жүргүзүлгөн. Алтын монеталар акча соодасын жандандырган. Кээ бир шаарлар күмүш жалатылган жез дирхамдарды чыгарууну кайра баштаган. Мындай монеталар чыгарылган жерине карабастан бүтүндөй улуттук жүргүртүүгө ээ болгон. Бул акча соодасындагы революция болгон. Күмүш тыйындар баанын деңгээлине жана Хайду феодалдык мамлекеттин ички соодасынын көлөмүнө эң туура келген. Хайду хандын реформасын Масудбек менен Кебек уланткан. Кебек жүргүзгөн административдик реформа мамлекетти майда административдик бирдиктерге, тумандарга бөлгөн. Бул сапаттык жактан жаңы феодалдык катмардын, бектердин жана эмирлердин пайда болушуна жана ошого жараша хандын бийлигинин начарлашына алып келген. Реформанын максаттарынын бири жергиликтүү башкаруучулардын автономиясын жок кылуу болгон. 14-кылымдын 70-жылдарында Хайду хандын мамлекети эки бөлүккө Моголстан Тянь-Шанда жана Тимур мамлекети Мавренахрда болуп экиге бөлүнүп кеткен. Андан эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жерден дагы айта кетчү нерсе,
бул экиге бөлүнгөн соң Моголстан мамлекети жөнүндө өзүнчө сүйлөшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүнкү телекөрсөтүү сабагыбызды аяктайбыз. Кыргыздардын сабагыбызда кыргыздардын Чыңгыз хандын башкаруу учурунда жана монголдордун үстөмдүгү астында тарыхый болуп өткөн мезгил жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.